Чоң чынысы жана 1 сом. Аңгеменин автору Бейшибай Усубалиев. Үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы. Бала кездеги бир окуя эле көкүрөктөн кетпей чайнай берүүчү болду. Анда окуй элек чагым. Бир күнү кечинде атам "Жүргүн балам, күттүрбөйлү" деп калды. Кайда дегеним жок. Адатымча кудуңдап артынан жөнөдүм. Болотбектин үйүнө бат эле кирип бардык. Төркү бөлмөдө эл толтура экен. Бизди эле күтүп отурушкандай кирерибиз менен баары ордуларынан тура калышты. Төрдөн орун алдык. Эки жакка көз жүгүртө баштадым. Көпчүлүгү жаш эле адамдар экен. Абышкалардан болгон экөө. Атам жана Кудайберди деген чал. Кейпи бул адам атамдан улуу болсо керек. Атам аны дайыма Куке деп чакырат. Анын үстүнө сакалы да аппак. Кудайберди атанын жанында бир кара кемпир отурат. Экөө тең ойлуу, негедир кысынгандай түрлөрү бар. Бирин бири таанышпайт го, болбосо сүйлөшөт эле да, деп ойлоп койдум өзүмчө. Мага баары тааныш, бир гана тиги кемпирди билбейт экенмин. Ошондуктан улам карап коем. Бир маалда отургандардын көпчүлүгү мен сыяктуу эле аны карап алып, кайра муну билдирбөөгө далалаттанып жатышканын байкап калдым. Алар бир Кудайберди атаны, бир кара кемпирди карашат да, анан билмексен болуп тымырайып отуруп калышат. Карашканын экөөнүн гана эмес, бири-биринен да жашырышкандай. Чай куюп отурган аялда экөөнү астыртан көз жибирди да, анан мени карап сырдык жумайып койду. Мен уялып кеттим. Атамдын артына жашындым. Эмнегедир экөөнү эле тиктейм. Экөө тең ойлуу отурушкансыйт. Ойлонуп жатышабы, ким билсин. Айтор кимге болбосун ойго чөмүлгөндөй көрүнөт. Деги өздөрүнчө эле жүдөп, кысынып, кымырылып отурушат. Кудайберди ата чынын колуна алып, кыйлага туруп калат да эс ала түшкөнсүйт. Анан кылтыйып кара кемпирди карап коет. Атиги элди бир сыйра карап чыгат да Кудайберди атага акырын көз жиберет. Акыры эл буларга көңүл бурбай да калышты. Бажакташы өздөрүнчө узун сөзгө киришти. Мен экөөнү эле тиктейм. Экөө тең жалдырап, күнөөлдөй отурушат. Аңгыча эт да келди. Ал бат эле желип бүттү. Эмне үчүн бизди чакырды? Эмне үчүн эт тартты? Деп ойлоп койдум өзүмчө. Устукандарымды ородум да ордумдан турдум. Атам менен бирөөнүкүнө барганда көбүнчө чөнтөгүмө гезит салып алчумун. Анда атам күлүп: "Кое тур баатыр, отургун. Отур. Этке тоёруң менен чуу коюп кетип жаман көнгөн экенсиң да. Бүгүн сабыр эт", деди. Отуруп калдым. Негедир болбой жатып атам өзү менен катарлаш отургузду. Аңгыча колуна чоң чына алып Болотбек кирди. Атама сунду. Атам алды да элди бир айландыра карап, өзүнчө бирдемелерди күбөрөй кетти. Анан кара кемпирди карап: "Кааптагай кызы Үмөт-ай, намазалы улуу Кудайбердини кабыл туттуңбу?" Тиги үндөбөдү. Атүгүл назар бурган жок. Атам дагы кайрылды. Дали үндөбөдү. Отургандар: Болду, тутту" деп чуулдап жиберишти. Кара кемпир эс ала түшкөнсүдү. Атам чоң чынын ага сунду. Ал акырын ууртап койду. Атам эми Кудайберди атага кайрылды. "Кааптагай кызы Үмөтайды кабыл туттуңбу?" Ал да жооп кайтарбады. Атам адатынча дагы кайрылды. Тиги адамды карап да койбоду. Кысынгандай жерди теше тиктеп калды. Атам кайрадан сурады. Чыдай албай кетти окшойт, келе дегендей атама колун сунду. Атам чынына берди. Ал секин ууртады да элди тегерете бир карап алды. Атам колуна чыныны кармап, кыйлага туруп калды. Анан отургандарга бир сыйра көз жүгүртүп чыгып, чыныны мага сунду. "Эчкин балам, эчкин". Чыныны колума алган боюнча элейип катып калдым. Атам: "Кана балам, ууртап кой, коркпо". Ууртадым. Корккондой деле эчтекеси жок экен. Даамы гана кызыктай туюлду.
Чыны андан ары колдон колго өтүп кетти. Капталы гүлгө толгон чоң чыны. Өзү аппак, а гүлдөрү кыпкызыл экен. Ал элди бир сыйра тегеренип келди. Эл кетүүгө камыра башташты. Болотбек кайра кирди да атама бир нерсе сунуп: «Мойнуңузга салып коюңуз», деди. Мага 1 сом берди эле мен тарткынчыктай атамды карадым. Атам алактай кетти. «Ал балам ал, колду тоңсортпо, ырым эмеспи, жакшылык да». Акчаны алдым да бирөө тартып алчудай шып эле чөнтөккө кымырдым. Эшикке чыктык. Улам бирин ойлоп, башым маң болуп келатат. Чөнтөктөгү 1 сомду эстеп, кудуңдап сүйүнүп коем. Мага баары сырдуу туюлду. Бирин-бири уурдана карашып, күнөөкөрдөй ойлуу отурушкан Кудайберди ата менен кара кемпир да буларга акырын көз жиберип, аны билдирбөөгө аракеттенишкен эл да, Атыкөл көп эле көрүп, далай жолу жармай ичкен чоң чыны да, айтоор баары сырдуу эле. Чоң чыныдагы нерсе өзгөчө бир кереметке айланып кетти. Мен анын даамын эстей албай, чайналып келаттым. «Ата, биз эмне ичтик?» «Суу, балам. Суу элеби? Жанагы чоң чыныдагыбы?» «Ооба, балам, суу. Таттуу беле?» «Эмне? Суучу чоң чыныдагы?» «Таттуу эмей, ыйык да». «Эмне үчүн?» «Ал нике суусу да, ал ыйык болот, балам». «Сага жанагы кагаздагыны эмне үчүн берди?» «Нике кыйбадымбы, балам?» «А магачы?» «Эмнени? 1 сом бербедиби? Сен күбө болдуң да». «Күбө деген эмне?» «Никелешкендерге тилектеш болбодуңбу? Эми чоңойгонуң ушул». «Мен муну эмне кылам?» «Эмнени? 1 сомдучу? Момпосу сатып жейсиң да». «Катып эле коеюнбу?» «Эмне үчүн?» Жооп кайтара албадым. Атам ыраазы болгондой башымдан сылап койду. «Ата», дедим көп өтпөй, «нике деген эмне?» «Нике деген нике», дейди атам. «Киши аял алганда нике кыйлат. Экөө чогуу жашасын, урушпай талашпай, ынтымактуу өмүр сүрүшсүн деп кыйлат. Бири-биринен айнып кетишпесин», дейт. Мени түшүнбөй калды деп ойлодубу, мынтип кошумчалап койду. «Эми бирин-бири таштабашы керек, таштарса күнөө болот». «Абышка да аял алабы, ата?» «Тантыбай чай». Атам күлдү. Анан ойлоо: «Кудайберди атаңдын кемпири өлүп калбады беле?» «Кемпири өлсө эле ала береби?» «Ай, анан эмне кылат? Кемпириндей ага ким каралашат? Кир когун жууп, тумоолосо, үйрүлүп турбаса, карыган киши». Мени карап кыйлыга турду да: «Ылайыктуу неме таппай, бүт айылыбыз менен издебедикпи?» «Эмнени?» «Ай, Кудайберди атаңдын кемпирин айтып жатам». «Эми тааныбаган неме деле каралашып калабы, ата?» «Ошон үчүн нике кыйбадыкпы, балам?» «Анда таанып калды да, ата?» «Таанымак турсун, кемпири болуп жатса». «Хе-хе». Атам өзүнчө күлүп койду. Мен атамдын артынан келатып, Кудайберди атанын ыйлаганын эстедим. Эмне экенин билбейм, чуу дегенде эле эсиме ушул келди. Бир күнү биз эшиктин алдында ойноп отурсак, ылдый жактан чуу чыгып калды. «Алдака түгүн, үзүлгөн экен», деди да апам жүгүргөн бойдон кетти. Артынан биз да чымын коюн болуп жөнөдүк. Барсак, Кудайберди ата өкүрүп бакырып ыйлап жатыптыр. Сакалынан жаш коюлуп, таягы менен жер сыгып жатат. Мен чоң кишилер ыйлабайт го деп ойлочумун. Кудайберди атаны көргөндө коркуп кеттим. «Ата, чоң киши да ыйлайбы?» деп сурадым кийин. «Адамдан ажыроо кыйын, балам», деген атам. «Кудайберди атаңдын кемпири өлүп калбадыбы?» Кишинин өлгөнү бул дүйнөдөгү жамандын жаманы экендигин мен ошондо биринчи билдим. Чоң кишилер да, Атыгүл Абышка кемпирлер да көздөрүнөн жаш жууртуп боздоп ыйлаарын мен ошондо биринчи жолу билдим. Бул менин сезим санаама не бир шумдук дүрбөлөңдү салып кетти.
Эмне экенин билбейм. Өлүмдүн эмне экендигин билбесем да, мен андан коркком ошондо. Кандай гана корком дейсиң? Ошол Кудайберди ата бүгүн күнөөлүү адамдай жер карап, бир кара кемпирдин жанында отурат. Ата, алар эмне үчүн унчукпай отурушту? Кимдер? Кудайберди ата менен кемпирчи? Сен бирдеме деп сураганда да эчтеке дешкен жокко? Атам чочугандай мени жалт карап алды да ойлуу туруп калды. Анан муңкана «Билбейм» деп койду. Биз кыйлага чейин үндөшпөй келдик. Бир маалда атам мени колдон ала «Мен да ырысты окуй албадым» деди күнөөкөрдөй. Тууаны айтам. Ойлонуп туруп калды. Тартынат экенсиң. Суу кайрадан эске түштү. Даамын эстей албай, жан алакетке түштүм. Таптакыр окшошпойт го, дедим аргам кеткенде. Эмне окшошпойт? Атам чочуп кетти. Чоң чындагы суучу? Сууга окшошпойт го? Ал нике суусу да балам. Кайрадан дыбып калдык. Эмнегедир атам өзүнчө сүйлөнө баштады. Азыр нике кыйып деле бекер. Жаштарды айтам. Бирин бири каалап тийишет экен. Буларга кыйбай койсо деле болот. Нике. Атам үндөбөй калды да башымдан сылап койдум. Ата, дедим чочугандай. Эми кара кемпирди эмне кылат? Ал кемпир эмес, энең болот. Аны эмне кылат? Ай, таанытпачы ай. Кемпир кылат да. Өзү эле кемпир туура. Атам үндөбөстөн башымдан сылады. Үйгө келдик. Мен ороп келген этимди бердим да баягы 1 сомду сууруп чыгып мактана баштадым. Мени алдай албай жатышты. 1 сомуңду бергин, сага көп момпосу алып беребиз, дешти. Бербедим. Көп майда тыйын сунушуп, кел, алмашалы, сенин акчаң бирөө гана, а булар көп дешти. Мен болбодум. Алмашпайм, дедим. Мага момпос суюңдун да, тыйындарыңдын да кереги жок. Мен муну катып коем. Эчтеке өнбөсүнө көзү жеткен соң агам «Муну сага ким берди?» деди. Тегилер. Эмне үчүн берди? Мактана баштадым. Мен күбө болдум, суу ичтим, бир кызык суу. Сенби? Ушу сен күбө болдуңбу? Ушу сенби? Ал шылдыңдап каткыра баштады. Демим суу түштү да ызаланып ыйлап кирдим. Негедир атамда томсоро түштү. Агамды жаман көзү менен акшырая бир карады да мени жетелеп кетти. Биз чай ичпей эле жатып алдык. Мен ата менен жатчумун. Уктай албай койдум. Кудайберди ата эле көз алдымдан кетпейт. Көзүмдү бекем жумсам деле кетпейт. Күнөөкөрдөй отурат. Кара кемпирдин жанында башын жерге салып отурат. Кысынгандай, аянычтуу. Бир маалда анын өкүрүп бакырып, боздоп ыйлап жатканы элестеп кетти. Анан агамдын каткырыгы улгансыды. Ый менен күлкү аралаша түштү. Корко баштадым. Ата, коркуп жатам. Коркуп эмнеден? Билбейм. Коркпо балам, мен жаныңда жатам го. Атам кучагынан бекем кысып алды. Ата, мага акчаны неге берди? Кайсы? 1 сомдучу? Күбө болбодуңбу? Суунучу? Күбө болдуң да. Мен биринчи иштим, а? Эмнени? Суунучу? Ооба балам, сен биринчи иштиң. Эми таштабайт да, Ким? Кара кемпирчи? Таштабайт. Эмнеге таштасын? Ойлонуп, коркуп жаттым да уйкуга кеттим. 5-6 жыл өтпөй Кудайберди атанын дагы эле баягысындай өкүрүп бакырып боздогонуна күбө болдум. Бир күнү мектептен келсем, апам «Ал да кокойгон ай, акемдин эми шооругаткан тура» деп ыйлап отуруптур. Сөөгүн жашырганда мен да бардым. Сөөк койгондо атам көбүнчө мени жанына ээрчитип алчу. Мен да чоңдор менен бирге топурак салчумун. Мурунку кемпир менен катарлаш койдук, деди атам мага шыбырап.
эмне үчүн мынткенин билбедим. Ченебеген киши эле, деди атам кайра үшкүрүп. Эми кокеме кыйын болуп калды. Таап айткан окшойт. Жыл айланбай эле Кудайберди атаны да эсине бердик. Ал азыр кемпирлер менен катарлаш жатат. Андан бери көп жыл өттү. А мен такыр унута албай койдум. 70-ке чукулдап калган чалга Кудайберди атага атам экөөбүздүн нике кыйганыбызды ар дайым эстей берем. Эстеген сайын анын муңайым кейпи көз алдыма тартыла түшөт. Эч кимди тике карай албай, башын жерге салып, күнөөкөрдөй отурат. Шыдыр эле ушуну эстейм. Анан эмне үчүн дейм, эмне үчүн ушунча отурду дейм, башын жерге салып алып, эмне жөнүндө ойлонду экен дейм. А кара кемпирчи? Чай коюп отурган аял неге күлдү? Неге? Ойлойм да түк таппайм. Анан Кудайберди атанын өкүрүп бакырып ыйлаганы, бир эмес эки жолу өзүлөнө боздогону аргасыздан эсиме түшөт да, кайрадан эле ойго батып, собол кое берем. Неге күнөөкөрдөй башын жерге салып ойлоп отурду? Эмнени ойлоп отурду? Эмне үчүн атамдын суроосуна үн котпады? Ойлоп таппайм. Башым катат. Буга кошулташыл чоң чыныдагы сууну, отургандардын ичинен мен биринчи ичкен сууну издейм. Ал чын эле суу беле же башка беле? Муну да таппайм. Анын даамы таптакыр башкача туюла берет. Акыры таңданам да өкүнөм. Эмне үчүн 1 сомду катып коем деп жандалбас кылдым деп таңданам. Анан неге ката албадым? Бүгүнкү күнгө чейин сактай албадым. Катып коем деп жанталашкан 1 сомдун кандайча жоголгонун, эмнеге жумшалгандыгын, эмне үчүн эсиме түйүп калбадым деп өкүнөм. Өтө өкүнөм. Аңгеменин аягы үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы.